болчу. Ошондуктан эненин бешигирин укпаса, эненин коломтоосунан тамак ичпесе, эртеден кечке эненин тилегин укпаса, балдар бизден алыстап кетип атпайбы? Эгерде баланы баккан болсо, ошол тилегибизди айтып, соткага бияктан эмчеге эмишип, экинчи жагына көзүбүздө соткада турат. Андан тышкары баланы жетелеп жолдон өтөбүз, кетип баратабыз, колубузда сотка, балабыз каяктан кетип баратканын билбейбиз. Бул эмне деген сөз? Бала төрөлө элек жатып эле энеден алыстап атат деген сөз айланып кетейин деп. Бул бакыттын жашоонун маңызы карган кезде чыгат, улгайган кезде чыгат. Ошол маңыз балаңдын кайрымдуулугу, ошол маңыз балаңдын ыймандуулугу, ошол маңыз балаңдын билимдүүлүгү. Ошондуктан билими жок молдодон коркуш керек, акылы жок баладан коркуш керек, ыйманы жок элден коркуш керек. Ыйман чакыралык деп, адеп чакыралык деп, бактылуулук чакыралык, бактылуу карылык урматка ээ бололук деген эле ушул жерде коломтого от жагып отурабыз. Жаккан отубуз өчпөсүн, коломтонун тегерегинде балдар кетпесин, ырыс кешип коломтого келсин, рахатын көрөлүк, жакшылыгын көрөбүз, жерибизде тынчтык болсун, элибизде топчулук болсун, улууларда урмат болсун, карыларда калыстык болсун, жаштарда ыйман болсун, жигиттерде намыс болсун, кыздар менен келиндерде уят болсун. Астын өчпөй жылып, коломтобуздун отун өчүрбөй, өз коломтобузга, өз отубузга апалар өзүбүз ээ бололук. Амин. Эже айткан сөзүнө аралжыдама, коломто деп атпайбы? Божий